мен тааныгандар мен дагы бир тааныштар кетейин. Мен атым Айнур Ормонова. Биздин Добуш коомдук фонддун директору болом. Биздин Добуш орусчасы наш голос деп бизди көбүнчө билет. 3 тармакта иштейт. Эң негизги тармак бул жаштар менен, анын арасында аябай оор турмушта оор абалда калган жаштар менен, анын ичинде бул балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү менен иштейбиз. Ошолор менен биздин жумуш 4 тармакта. Бул биринчиден алдыгы жаштарга, анын ичинде ошол оор кырдаалда кабылган, оор кырдаалга кабылган жаштарга көмөк көрсөтүү, андан анын ичинде тынчтык куруу боюнча программалар менен иштейбиз. Анын ичинде зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иштейбиз. Биздин иштеген, биз өзүбүз Бишкекте болгонубуз менен биз Кыргыз республика боюнча иштейбиз да. Ар бир республикада биздин жардам менен курулган жаштар борбору бар. Ал жаштар борборуна албетте биринчиден ошол оор абалдагы жаштардын ошолордун колдосу, анын арасында ошол эле балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү иштешет. Республика боюнча 6 жаштар борбору түзүлгөн. Азырга чейин ал 11-жылы, анан 3-өө 16-жылы түптөлгөн. Азырга чейин жакшы иштешет, иш алып барышат. Мактана кетсе, Таластагы Актөбө жаштар борбору, Кулумдуудагы жаштар борбору бүгүнгө чейин Кыргызстан боюнча жаштар борборунун эң мыкты жаштар борбору деп эсептелинет. Ошол эле тынчтык орнотуу проект багыт боюнча жыл сайын, жана айта кеттим, жыл сайын Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын жаштарын бириктирип, кантип өзүнүн жамаатында, өзүнүн жергесинде тынчтыкты орнотобуз деген багытта лагерлерди өткөзөбүз. Андан тышкары Өзбекстан, Тажикстан болчу быйыл. Тажикстан менен кандай? Тажикстандын ошо жабылып калган үчүн 2 жыл, жана айтып кеткендей 2 жылдан бери Тажикстандын жаштары жок. Азыр Өзбекстан менен Кыргызстан. Өзбекстан болгондо азыр ошол эле Жалабат, Нокен, Сузак район, Аксы районунда чектелген жерлер бар. Чек ара, ошолор менен иштешебиз. Анан зордук зомбулукту алдын алуу боюнча немножко миссияны кенетип кеткен. Да. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча биз биринчи мындай болду да, кайсы ошол зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча проекттерди карасак, баары эле аялдардын укугун коргоп, аялдар менен иштеп, аялдарга жардам берип, ошо аялдар деп айтылат. Анан бирок мынтип келгенде зордук зомбулукту аялдарга карата ким жасап атат? Эркектер, туурабы? Көбүнчө эми 98% статистиканы алганда. Ошон үчүн биз ойлодук, бир эле аялдар менен иштебестен эркектер менен да иштейликчи. Ошол жаш эркек балдарды туура багытта тарбия кылайлыкчы. Эркектин эрктүүлүгүн жогорулатайлыкчы. Баягы бизде кыргыздарда айтылат го, эркектин жолу уулу депчи. Ошол нерсени кайра эле ошол айтылган эмеге көтөрүшүбүз керек деп, эркектин эрктүүлүгүн жогорулатуу деген программа, жамааттын ичиндеги маектер деген программаны иштеп чыгып, ошол программа менен 3 жылдан бери ошол эле чектеш райондордо иш алып жүрөбүз. Мисалы айта кетсек, Аксы районунда биринчи жыл ошол жумуш башталганда, район боюнча статистика алынганда 21-жылы болчу бул. Аялдарга каратуу, аялдарга жасалган зомбулук 89 болуп эсептелсе, балдарга карата 76 случаев насилия было. Бул эми баягы заявление жазылгандар да. Андай жазылбаган, билинбегендер толтура болчу да. Бир жыл алып баргандан кийин, ошол программа менен алып баргандан кийин, ошол официальный статистиканы караганда 0 случаев в отношении женщин, 0 случаев в отношении детей болуп атат. Анан бул аябай жакшы программа, эмне биздин элге, баягы биздин мусулманчылыкка, айылдарга, баягы биздин кыргыздын кандай десем, традицияларга дал келген программа болуп калды да. Андан тышкары биздин религиоздук лидерлерди окушат ал программаны. Бир эле мусулман эмес, биз еще христианские религиозный лидерлер, аларды да окуттук. Ошол программа менен мисалы азыр Аксы районунда 27 000 киши окутулду, аны билет, 27 000 киши өзүнүн ой пикирин
ошол аялдарга карата зомбулукту өзгөртүлдү деп айтса болот. То есть социальная норма поменялась. И ошол багытта биз ар райондо биринчи бул ошол приграничный району Аксы район, Нокен район и Лелек Баткендеги приграничный район менен иштейбиз. Андан тышкары эң дагы бир айта кете турган биздин эмебиз направление работы бул баягы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү деген. 2007 жылдан бери балдар ал багытта иштейбиз. Одни из первых и одни из последних оставшихся деп айтсам болот организаций, которые работают с выпускниками детских домов интернатов, депутаттар менен аябай тыгыз байланышта иштедик ар бир созывда. И ошол депутаттардын жардамы менен депутаттар менен ушул тыгыз байланышта иштеген үчүн биздин балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө 3 закондо киргизилген. Бул как раз паспортко багы эмесинде мурда биздин балдар 6000 бала без паспорта ходили, потому что выпускнику детского дома негде было зарегистрироваться. Алардын үйлөрү жок да, башка туугандарына регистрация кылбайт. Анан ошол закон менен по месту фактического обращения, то есть самоуправлениянын фактически адреси боюнча регистрация кылып, анан азыр ошондой паспорт алса болот. Андан кийин закон ФОМСта болсо жалаң эле бир эле баягы льготное обслуживание медицинское, это касалось только детей-сирот. А биз билгендей балдар үйүндө 1-2% дети-сироты, калган баары эле социальный сироты. Баягы ата-энеси кетип калган, жок болуп калган, бириси түрмөдө отурат, бириси психбольницада жатат. То есть они вынуждены дети-сироты, да, по факту. А по документам они не дети-сироты. И они не могли получить соответствующую медицинскую помощь. При принятии закона о ФОМС, ал балдарды выпускники детских домов деп аларда кирилип калды. Эми азыр выпускник поликлиникага барса, ар бир поликлиника ал жеткен. Так же, как выпускникам 90% льгот алып, ал балада өзүнүн медицинский эмеге обслуживание бесплатно, операция кылганда 90% эме алып калышат. Или жеңилдик алып калат. Ошондой закондорду бирге именно депутаттар менен иштеп, ошондой закондор болду. Фонддун при фонде 2 социалдык үй бар, биринде кыздар, жетим кыздар, биринде эркек балдар, жетим балдар. Аларга туура багыт берип, аларга өз алдынча жашаганды үйрөтүп, аларга профессия берип, аларга бир окууга киргизип, анан 1 жылдан кийин если биз көрсөк, булар адаптацияга болду, өз алдынча жашалат деп, алар чыгып өз алдынча жашаганга аракет кылышат, мы набираем других следующих. Это вот уже 15 лет мы так работаем. А потом вы их на контроле? Конечно, они у нас на мониторинге, барын турмушка беребиз, келин алабыз, жеңе төшөгүнө чейин беребиз. Иши кылса внуков много, азыр 118 внуков у нас появилось дегендей, бири-бириз менен катышабыз. Кээде урушуп калам, силерди бакканыңар аз келгенсиз, мен балдарыңарды багайын депчи. Келип, пожалуйста, карап тургула, биз иштерибиз бар эле деп. То есть у нас вот такие отношения. А вот такой вопрос, вот, выпускники детских домов, да? Обычно какую деятельность? 1% выпускников наших, бизнес Кыргызстан боюнча выпускниктер, даже 0,5% можно сказать, то есть, если быть точной, которые стараются получить высшее образование. Это вот в год Кыргызстан боюнча 8-9 эле выпускник высшее образование могут поступить. Деңгээли жеткиликтүү. Да, калгандары они не конкурентоспособны. Например, Минобраз айтып атпайбы? Биз силерге квота жасап бердик. Мына тияка тапшырсын, бияка. Бирок квота жасаганы менен ал балдар үйүнүн бүтүрүүчү биздин үй бүлөдөгү балдар менен они не конкурентоспособны. Тиякта знаниясы аябай төмөндө. Они ОРТ не могут сдать вообще ни один из них. И как соответствие, ну как вот результат. Пороговый балл алмайбы? Нет, не могут. Нет, они вообще никогда. Поэтому смысл, я говорю, Министерство образования, смысл от вашей квоты. А вообще просто ли турат и все. А вы вот совместно с Минобразом, да, предлагали такой проект именно о бесплатной подготовке ОРТ, именно выпускников, да, для детей? Бесплатно мы предлагали, вы знаете, Жылдыз айым, это канчан жылдан бери. Алдабасам еще вот 6 лет назад мы вот долдоним, грубо говоря, говорим про бесплатного, Министерство образования келбейт, пока никто не согласен, бюджета нету, денег нету.
давайте как-нибудь сами деп. Обыкновенный біздің қырғыз еліменен анын арасында анча мынча депутаттар бар, анын арасында вот такие вот есть организации неправительственные, анын арасында есть какие-то меценаты, которые как-то вот жыл сайын ошол эле баары жаман көргөн аю деп баары аябай эме болбоду, ошол эле аюулар жыл сайын 20 баланын полностью окууга даярдаганга, ОРТга тапшырганга, аны тапшыргандан кийин аларга ошол окуусун бүткүнчө стипендия төлөп берип, жатаканасын төлөп, тамак ашын кийим неме кылат. Со стороны государства у нас очень мало. Ну, то есть про наших выпускников жил дизайн просто все забыли, все об этом знают. Я говорю, да, про наших выпускников нету. Вот сейчас по жилью, чыккандан кийин колуна өткөн жылы 19-жылы биз ошол эле депутаттар менен инициатива көтөрүп, закон о государственных пособиях болуп калып, ошол закон өтүп, балдар ошол эле выпускники начали получать денежки. До этого вообще не было. Вот он выходит на улицу, колунда 500 сом директор бакуш болсо берип коет, болбосо жок, ошол 500 сом кармалып чыгат. Без знаний, без адаптации, без вообще ничего. И как результат занимаются проституцией, сидят в тюрьмах. Ар кандай оор абалга. Азыр эми ошол закон алгандан бери наш многоуважаемый депутат, президент подписал указ, они, вот наши дети начали по 6 тысяч сомов получать. Ал болсо ай сайын аккумулируется на спецсчете, и при выходе у них минимум 250 миң, 300 миң колунда бар да ошол багыштарданчы. Работают только сфера обслуживания, только сфера обслуживания. Те ребята, которые жили у нас в социальном доме, девочки, работают стюардессы, работают МОМДО, врачи, один мальчик, помощник прокурора Карасуйского района на данный момент. То есть алар менен иштесе, алар баары эле бутка тура турган, баары эле биздин балдарыбыз окшогон эле балдар. Просто алар менен иштеген киши жок. Ну вот основная наша, я время не хочу много, уақытың башка коллегалардың уақытысын алып атам. Жылдыз Айым, если вам интересно, я могу вот часами говорить, я вам расскажу и отвечу на все вопросы касаемо выпускников детских домов интернатов. Да, и я с удовольствием с вами встречусь и поделюсь информацией. Мне Да. очень интересна Да. эта тема, Да. потому что я сама в этой теме. Да. Я просто не хочу уже время отнимать у наших коллег. Вот, в принципе, та работа, вот 4 направления, биздин добуш деген ошол 4 багытта иштейт, и биргеликте биздин өзүбүздүн партнерлорубуз менен. Рахмат.